Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана ден соолук айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Баардыгыңыздарды ыйык орозо айы менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн орозо айында кантип тура тамактануу керек, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Негизи орозо айында жабан гана ашказанды, өттү, боорду, денени эмес, ойлорду тазалаш керек, жашообузду тазалаш керек. Тура тамактануу өзүбүздү тура алып жүрүү өтө маанилүү. Анткени тура эмес тамактансак энергия болбойт. Мына азыркы пандемия учурунда ооруп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо организмди тазалоонун ордуна тескерисинче стресс кылып, зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз эрежелерди сактоо керек. Биринчиден, тамактанганда дароо эле көп өлчөмдөгү тамакты жегенге болбойт. Анткени организм кечки ачка жүрдү, дароо көп тамактанып алсак, организм аябай катуу стресс болот дагы. Бул биринчиден өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн, экинчиден тез картаюуга алып келиши мүмкүн. Экинчи эреже бул бизге зыян келтире турган нерселерди токтотуу. Мисалы ошол эле кофе. Кээ бир адамдар кофени аябай көп ичет. Газдалган суусундуктардан аз жаз келип калды, жайга жакындап калдык, аябай көп ичкибиз келет. Газдалган суусундуктарды кечинде ошол ооз ачаардын маалда көп ичпеңиздер. Анын ордуна таза суу ичсеңиздер организмге өтө пайдалуу болот. Ошондой эле кофе, өтө кызыл чай дагы зыян. Үчүнчү, кечинде ооз ачаар маалда өтө көп консервантталган тамактарды, ошол эле консерваларды, кургатылган тамактарды, ошол эле колбасаларды жебеңиздер демекчимин. Анткени бунун баары боорго, өткө оордук келип, түнү менен организмибиз эс алган ордуна ошол тамакты сиңирүү менен алектенет дагы, организмибиз чарчап калат. Үчүнчү, сууну көп ичиңиздер. Өзгөчө эртең менен турганда, эртең менен ооз жабаар маалда сууну көп ичиңиздер. Эртең менен врачтар көбүрөөк углеводдорду жегенди сунуштайт, оор углеводдор деп коет. Мисалы ошол эле крупа, гречка, ар кандай крупаларды, кашаларды көбүрөөк жеңиздер да, кечинде протеин, белокту жесеңиздер болот. Май, мисалы менин иним аябай койдун этин жакшы көрөт. Бирок орозо маалда ошо оор келген эттер, майлуу эттер сунушталбайт. Анын ордуна жеңилирээк эттерди, ошол эле уйдун этин, же болбосо тооктун этин, же болбосо андай индюктун этин жеңиздер. Анткени бул белок, протеин организмге оордук алып келбейт. Ошол эле заматта организмди энергия менен толуктайт. Дагы бир нерсе, көбүрөөк жашылча жемиштерди жеңиздер. Көбүнчө биз кечинде ачка келип туруп эле ооз ачаар маалда көп даамдуу, майлуу, ачуу, табитти көтөргөн тамактан жеп алабыз. Бул туура эмес. Бул дагы стресске алып келет. Кечинде көбүрөөк салат, суу, ашказанды тойгузуп алып туруп, андан кийин гана оорураак тамактарга өтүп, анан бир аздан кийин гана организмди эс алдырып алып туруп, десерттерди же таттуу тамактарды жесек болот. Урматтуу достор, дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Менин видеолорум жакса лайк басыңыздар, менин каналыма катталыңыздар. Жана албетте комментарий калтырыңыздар.